Өлкөдө эпидемиологиялык абал күндөн күнгө оорлошуп, илдетке чалдыккандардын, андан каза болгондордун саны көбөйүп жатканы ар бир кыргызстандыкты кооптондуруп турганы чындык. Калк арасында өкмөт башчысы болуп турган Мухаммедкалый Абылгазиев январь-февраль айларында медицина тармагын жакшылап даярдаганда, бөлүнгөн акчаларды, коюлган талаптарды өз убагында жана так аткарганда азыр абал мынчалык деңгээлге жетмек эмес деген пикирлер туш тараптан айтыла баштады. Ишимде жоопкерчилик менен, акыйкат, таза так иштөө менен иштедим деп ойлойм. Бул негизги менин принциптерим, ошол боюнча да белгилеп кетер элем. Бул кыргыз элине ак кызмат кылуу менин эң башкы принципим болду. Жардамга келген долларлар, канча миллион деген долларлар келди го. Ушуларды отчет сурабастан парламент. Ошо акча каяка кетип атат? Врачтарга дегендерге бербей койдук. Міне деп сурабастан оозуна талган салып алышы отурду да. Мына Абылгазиев кеткенден кийин боронуп болду. Боронуптан отчет бербейсиңерби деп сураса, жакында беребиз, шашпай бир тыйынына чейин деп атат. Міне деген сөз. Бул карышкырлар 92-жылдан бери келеткен карышкырлар, булар кантсе болот билбейм да. Премьер-министр Кубатбек Боронов сырттан келген акчалай жардам тууралуу эл арасында айтылып жаткан дооматтарды ушак деп атады. Сырттан жалпысынан 645 миллион доллар суммасында каражат тартуу макулдашылганын айтты. Бүгүнкү күнү 291 миллион доллар келип түшкөнүн жана каражатты өкмөт жеп ичип алды деген сөздөр негизсиз экенин билдирди. Бир нерсени мен сиздерге айта аламын. Эч кимге бул акча албоктун, дегеле элдин акчасын жегенге, ичкенге жол бербейбиз. Респираторные маски тоже закупили по неадекватно высокой цене 300 сомов за единицу. Маалымат каражаттарында коронавируска байланыштуу кыргыз өкмөтү сатып алууларды жогорулатылган баада өткөргөн деген негиздеги иликтөө жарыяланган. Мисалы, базар баасында 2000 сомдон ашпаган коргонуу костюмун 6000 сомдон сатып алышканы көрсөтүлгөн. Таким образом, каждый костюм обошелся государству почти в $100. Дарыланып жаткан бейтаттарыбызга Кудай шифасын берсин деп тилейбиз. Президент Жээнбеков акыркы кырдаалга жараша элге кайрылуу жасады. Анда ажо бул сыяктуу көрүнүштөргө күнөөлүүлөр жоопко тартыларын айтты. Элдин, мамлекеттин рызкысына кол салгандарга мен тараптан айоо жок экенин билесиздер. Ошондуктан сиздер менен биргеликте өлкөгө келген жардамды максатсыз коромжу кылдырбайбыз. Президенттин кылгандары бардыгы элим деп күйгө менен ошого жанаша жүргөндөр күйбөйт да. Президент жалгыз болгондой болот. Ушул маалда президент колунда бардык бийлик турганда кетиргенин кетирип, камаганын камап, өзүнө бир жакшы команда түзүп, элди алдыга алып чыгып кетсе болот. Ага эч ким мешайт этпейт. Инговирин деген булду силерде? Жок. Жок ба? Мына уш көрпөсү болсо. Спикердин акыбалын карап турсаңар, эми кече көрсөтүп атат, мен уялып кеттим да. Бул аптекага кирип, телевидениени апарып, отпускада жүргөн адам. Өргүдө жүргөн адам. Пиар кылып атат да, бул просто самый дешевый, эч бир мүмкүн эмес мындай пиар. Бул шайлоонун алдында барып аптекада урушумуш болуп, көтөрбөгүлө, минткиле контролду кылабыз, андай мындай деп коюш, ол пиар да. Спикер колунда власть бар, туурабы? А ошол фармацевтика жагында тейлеп пулду кылып, сигаретти асман түтөтүп чаккандарды кармабайбы, айтпайбы? Ты чё мындай кылып атасың? Крысасыңбы? Элдин алдында жооп бересиң сен. Эл кыйналып турганда сен дарыдан пайда көрүп атасыңбы? Буга президентке ушул жетип атабы, жетпей атабы? Барын көрүп, түшүнүп турам. Кемчиликтер аз эмес. Мен да сиздердей болуп, алардын тез чечилишин каалайм. Бул 30 жылдан берки топтолгон көйгөйлөр деп актанып отурууга, күнөөлөрдү издөөгө азыр убакыт жок. Ошондуктан тынбай иштеп жатабыз. Болгон аракет көрүлөт, жана милдеттер аткарылат. Кылбаганын айдаш керек президент. Иштен алыш керек. Причинасы ушул коронавирус. Башка эч причина жок. Мына ишти кылбапсың, муну минтип ийипсиң деп ала берсе боло берет. Президентке бардыгы колдойт.
Жегеніңі мынаяққа қой, елдің алдында отчетыңы бер. Шунча жедім еле, шунчаны елім апкеліп бердім саңа. Коронавирусқа жардам болсын дедіртсе, президентimiz қол чабабыз. Президент hem жалғыздық қылып атат берді. Урматтуу депутаттар, жогорку кеңештин 6-чы чакырыштын 7-чи сессиясын жабык деп жарыялаймын. Рахмат. Ели қиналып тұрғанда ел шайлаганбыз ғой ушуларды, клоун маймылдарды. Тура? Елді таштап өлсөң өлүп кала, міне болсоң ошол деп президенттин мойнуна баарын жүктөп коюп, кечип ийсе, бири качып ийсе, калган 120-сы оттоп кетип калса, не деген булар? Буларды вообще илештирбеш керек. Никакой партияга илештирип, баргандарды ушу партияны кошуп жок кылып чийип салыш керек. Мен ушундай дейм да. Элге ушундай айтарым бар. Ел булар 120 азыркы 6-чы чакырыштын депутаттары бириңе жакшылык кылбайт. Элди көзү мына коронавирус ачты. Азыр көзү ачылып калды бардыгынын. Жогору жак эмне кылды? Ону жеген эмне кылды? Депутаттар эмне кылды деген сөздү палатада жатып суроо берип атат бири-бирине. Шайлоо демекчи, күзүндө өтүшү күтүлүп жаткан парламенттик шайлоого Камчыбек Ташиев Мекенчил партиясын жетектеп барары белгилүү болду. Тийиштүү документ БШКга берилип катталганы кабарланды. Өткөн аптада эки тараптуу пневмония дартына чалдыгып, ден соолугу кескин начарлаган Камчыбек Ташиев кече 9-июлда ооруканадан чыкканын, абалы жакшы экенин билдирди. Урматтуу кыргыз калкым, биз бүгүн больницадан чыктык. Эми калган дарыланууну үйдөн улантабыз. Элимдин дуасы, ак тилектери, Аллахымдын буйругу жана ак халатчан баатырларыбыздын зор эмгектери бизди сактап калды. Миңдеген адамдардын телефон, WhatsApp жана башка суроолоруна, каалоолоруна жооп бере албадым. Туура түшүнүңүздөр. Баарыңыздарга ыраазымын. Эми жашоом кайрадан башталды. Мындан кийинки өмүрүм элдики. Бардыгын элге деп өтөмүн. Бүгүндөн баштап жардам берүүчүлөрдүн чоң армиясынын катардагы солдатымын. Жаша Кыргызстаным. Демал боордошум. Ынтымакта жеңебиз. Камчыбек Ташиев. Эми Ташиевге окшогон патриот адамдар элге дайым керек да. Эми ооруп калыптыр, элдин көбү айтып атат, ушу камчы балабыз ооруп калды. Ушу сакайса экен, биздин үмүтүбүз дешет да. Бул сакайыш керек, бул элге кайсы малда болсо да жардам берет. Бул эч качан өзүнүн нанын элге берип жүргөн бала. Бул таза иштеген, мунун өзүнүн бизнеси бар, ошоларды элге чачышка үчүн даярда бул бала. Эми ага ден соолук берсин бу дайым. Жакшы болуп, элдин арасына кирип, ушу элдин көмөкчүсүн ушу окшогон бизнесмендер, ушу окшогон адамдар кылып алса, жогору жактан үмүт үзүп кое берген оң болуп калды. Боршайком 9-июлда шайлоого катышкысы келген партиялардан документ кабыл алуу мөөнөтү аяктаганын жарыялаган. Маалыматка ылайык, кезектеги парламенттик шайлоого катышуу үчүн 44 саясий партия документтерин тапшырган. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.